Бардыгыңыздарга салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн биз өтө даамдуу сметанник пирогун жасайбыз. Камырын даярдоо үчүн бизге сары май, жумуртка, ун, сахар, разрыхитель керек болот. Биринчи унубузга разрыхителди кошуп, аны жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң идишке унду электен өткөзүп, баарын салып алабыз. Анан сахарды ундун үстүнө салып алабыз. Андан соң жука кылып тууралган сары майды салып, колубуз менен аралаштырабыз. Андан соң унубузга бир жумуртканы салып алабыз. Колубуз менен жакшылап аралаштырып, унубузду бириктиребиз. Бизде ушундай жумшак камыр пайда болот. Андан соң камырыбызды пакет баштыкчасына салып, холодильникке 30 минутага салып коебуз. Формабызды алып, анын ичин майлап алабыз. Андан соң камырыбызды экиге бөлүп, бир бөлүгүн форманын астына колубуз менен формасын жасап алабыз. Калган бөлүгүн жандарын жакшылап жасап чыгабыз. Бизде ушундай форма пайда болду. Форманы жакшылап колубуз менен жасап алабыз. Андан соң биз пирогдун начинкасын даярдап алабыз. Бизге сметана, сахар, жумуртка, ванилин керек болот. Эң биринчи биз идишибизге каймакты жакшылап салып алабыз. Андан соң каймактын үстүнө сахарды салабыз. Сахардын үстүнө 4 жумурткабызды салып алып, аны жакшылап 30 секунддай венчик менен аралаштырып алабыз. Андан соң салмабызга ванилинди салып, дагы жакшылап аралаштырабыз. Эми ушул начинкабызды даярдап алган камырдын үстүнө жакшылап коюп алабыз. Духовканы алдын ала кысытып алып, аны 180 градуска 40-45 минутага духовкага салып коебуз. Пирогубуз бышкан соң, аны муздатып алгандан кийин кесип алабыз. Бизде өтө даамдуу сметанник пирог дайын болду. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кеткенди унутпаңыздар. Тамагыңыздар таттуу болсун.